Курандан дилим тазарат кароосунагы старт алды. Аталган иш-чарага жалпысынан тандалган Куранды жатка билип, аны кыраат менен окуган карылар атсалышууда. Kur'an akırkı ümmetke düştü, akırkı ümmetin en жақсысы oldu. Kur'an'dı jattap algan karını Kur'an menen dağı tasdiqtaldı, hadis menen dağı tasdiqtaldı, alardı urmat kılууga ılayıktуу insanга aylandı. Al endi Kur'an'dı jattatıp koygon ata-enege kıyamat gününde altından tacı giygizile turgan ulu daraja nasip oldu. Kur'an kimge nasip bolsa, kimge baylanışsa bardığı yık oldu. Bugünkü ötkörülüp jatkan Kur'an bayramımız, bugünkü ötkörülüp jatkan konkursumuz, musabakabız başka konkurslardan ayrımalanıp bizdin tarihimizde birinci bolup atat desek жаңылышпайбыз. Mına bundan keyin iyun aylarının eteginde dağı dünyölük Kur'an musabakasının konkursun 30 mamleketten çakırıp uşul jerde ötközgөнү жатабыз. Бұл Kırgızstanımız üçün жақшылық, Kırgızstanımız üçün bereke. Kur'an'ın manisini düşünüp, çeveri Kur'an'ın çeveri. Çeveriçilik menen okugan adam al Lauhul Mahfuz'dan Kur'an'dı göçürüp yazgan ulu perişteler menen, ulu elçi perişteler menen birge bolat dep Paygambar aleyhissalam aytты. Anda urmattуу jamaat, barыбыз Kur'an'a hizmet kılalı. Kur'an'dı süyölü, üylörübüzde okuylu, baldarыбызга da okutalı. Bugünkü Kur'an musabakabız ayrımalanıp, uşunday mukam ünü menen, koz ünü menen, kıraatı menen, elдің şu жүрөгүнө şu Kur'an'ды жеткирүүгө аракет кылган карыларыбызды Кыргызстан боюнча тандоо конкурсун уюштуруп, алардан тандалып келген, ар бир аймактан келген каракелерибиз сиздерге бүгүн Kur'an окуп берсе, ошол каракебиз Kur'an окуп берген аяттарды аалымдарыбыз тафсирлеп берет. Адамзатка руханий байлык тартуулап, дүйнө таанымын кеңейтип, жашоону тартипке салган ыйык Курандын маанисин түшүнө билүү, чечмелүү, аны кайталап окуу өтө маанилүү. Жогорку деңгээлдеги иш-чара Кыргызстанда алгачкы жолу өтүүдө. Куранды биз карай турган болсок, изилдеп Kur'andагы 10%га жакын гана буйруктар экен. Ошол нерселерди аткаргыла, бул нерседен арамдардан тыйылгыла деп. Ал эми дээрлик изилдеп 90%ын карай турган болсок, адамдын өздүгүн бекемдөөгө, кулк мүнөзүн оңдоого, пейилин оңдоого, акылын тунуртууга, жан дүйнөнү байытууга багытталган экен да. Мына ошондуктан Куран ар бир адамдын жан дүйнөсүндө бул моралдык жактан азык болот, андан кийин жашоосунда керектүү болгондуктан биз Куранды даңазалоо максатында мына ошол Курандан дилим тазарататтуу иш-чараны өткөрүп атабыз. Элдин баягы диний билимин жогорулатуу максатында мына ошондой иш-чара уюштурулуп атат. Канчалаган мусулмандардын кыялы болгон ыйык Куранды жатка билүү көп мээнетти, зеректикти талап кылат. Буга чейин бир нече Куран жарыштарга катышып, ийгилик жаратып келген Рамазан Касымов бүгүн Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өтүп жаткан Курандан дилим тазарат кароо сынагынын катышуучусу. Анын айтымында Куранды толугу менен 5 ай аралыгында жаттап бүткөн. Эң негизинен ата-эненин дуасы болуш керек Куран жаттаган адамга. Анан өзүнүн аракети, тырышкактыгы, зээндүүлүгү болуш керек. Ушунчо болсо Куранды жатташ тез жаттап кетет. Куранды баштаганда сабатты, кичине слабыраак болушу мүмкүн. 3-4 пара, 3-төн 1 бөлүгүн жаттагандан кийин адамдын зээни тазаланып ачылат да. Куранды көп жаттап баштайт. Биз дагы устаздар ушундай тартипте жаттаткан. Ошол тез аранын ичинде жаттап чыкканбыз. Мисалга Чилде деп коет, ушундай тартипте жаттаганбыз биз 40 күнүн ичинде 12 пара, 10 пара ушундай жаттап чыкканбыз. Тез аранын ичинде Аллах Таала насип эткен экен. Ушул Көл областынан катышып турабыз. Аллах Таала Куранды сонун сулуу кылып түшүргөн. Биз дагы ошону элибизге сулуулугуну, Курандын көркөмдүгүнү жүрөгүнө жеткизип, ушу элибизди Куран менен тарбиялап келечекте жаштарыбыз бардыгы карылар болуп.
Курандан дилим тазарат кароо сынагы 2015 жылдан тарта Кыргызстанда саламаттыкты сактоо, социалдык өнүктүрүү, билим берүү тармагында ири долбоорлорду ишке ашырган Ас-Сафа коомдук бирикмесинин колдоосу менен ишке ашууда. Жаштардын Куранга болгон сүйүүсүн арттыруу, аларды руханий жактан байытуу жана тарбия алуусуна багытталган ушундай иш-чараларды өткөзүүгө муфтияттан инициатива келгенден биз колдоп бердик. Бүгүнкү күндө республика бул иш-чара республика боюнча өтүп аткандыктан республика боюнча 350дөн ашык бизден Куран жаттаган каракелер катышышты. Жер-жеринен онлайн түрүндө отборочный турлар өтүп, бүгүн азыр филармонияда финал өтүп атат. Иш-чаранын жакшы жери бул международный уровеньге чыгарган атабыз, буйруса. Дагы келерке болочокто дагы пландарыбыз бар. Ушундай жакшы иш-чаралар болсо биз колдоп бергенге дайыма даярбыз. Аталган кароо сынактын жыйынтыгы боюнча биринчи орунду Бишкек шаарынын тургуну Муса Атабаев, ал эми экинчи орунду Баткен областынан келген Умаркул Коймуратов багындырды. Ал эми үчүнчү орунду Ош облусунан келген Нурбек Орунбаев мырза ээледи.